Жаз алдында массалык түрдө бак тигүү сунушу берилип, ар бир жаран 3төн кем эмес көчөт отургузуу демилгеси көтөрүлдү. 2022-жылы атайын токтомдун негизинде Жашыл Кыргызстан экологиялык акциясын жыл сайын өткөрүү каралган эле. Буга байланыштуу эл өкүлдөрү республиканын өздөштүрүлбөгөн аймактарын, шаарлардын жана калктуу конуштардын аймактарын жашылдандыруу зарыл экендигин белгилешүүдө. Мындан сырткары Бишкектеги ботаникалык бактардын абалы учурда начар экени айтылып, көзөмөлгө алуу сунушу берилди. Мен айтат элем, бир адамдан бир көчөт эмес, бир адамдан 3 көчөт деп. Дагы бир жыл айтам, какыраган жер какырап, такыраган жер такыраган бойдон турат. Ошон үчүн Жашыл Кыргызстанды куралы. Бүгүнкү күндө ошол ботаника барып көрсөңүз, ит баспай калды ал жердечи. Канчалаган наркомандар ошондо жүрөт. Ушуну мен бир сунуш катары, мүмкүн бир улуттук бир национальный парк кылабызбы, же болбосо президенттин атынан кылабызбы, бир мындай бир көзөмөлгө алып койсоңуздар. Айрым айыл райондордун аталыштарын өзгөртүүгө багытталган мыйзам долбоору да каралды. Кыргызстанда жалпы 1981 айыл бар. Жыйында маалымдалганда өлкөдөгү айрым айыл аймактар белгилүү себептер менен жок болуп кеткен. Ал эми эл өкүлдөрү учурда айыл жерлерин өнүктүрүү жана андагы бир топ көйгөйлүү маселелерди айтып, кандай аракеттер көрүлүп жатканына кызыгып суроолорду узатышты. Эми ушу айылдардын санына эмес сапатына жакшы көңүл бурушубуз керек да. Ушу элдердин жашоо шартын ушу жакшыртуу боюнча кандай иш-чара жүрүп жатат сиздер тараптан? Ош менен Баткен областында 30 айылда жумуштар жүрдү, чоң суммага. Ошол сиз айтып кеткен эле соц объектилер, таза суу, ошол проект аркылуу болду. Ошондой эле облус жана район жетекчилерин ротациялоо боюнча маселе көтөрүлдү. Анда айтылгандай, эски алчу маанилүү жагдайлар бар. Жумуш алгылыктуу биз ойлогондой кетпей атат. Ошо ротация менен барган анча-мынча кишилерчи. Ал местный элдин тилин түшүнгү чейин жылдап өтүп кетип атат. Жумуш кетпей атат. Ал жерде жергиликтүү элдин да арасында күчтүү кадрлар бар. Ошого мен сунушум айыл өкмөттөрдү анан жанагы ошого тең должносттагыларды ротация кылбай эле койсоңор. Аталган мыйзам долбоору аркылуу Нарын, Ош, Талас облусунун район жана айылдардын аталышын кайраттоо сунушталган. Ошондой эле Баткен, Жалал-Абад, Ош жана Ысык Көл облустарынын айрым калктуу конуштарын айыл категориясына киргизүү жөнүндөгү мыйзам долбоору экинчи окууда каралып кабыл алынды. Мыйзамга ылайык мындан ары Кара Буура району, Чыңгыз Айтматов району, Кочкор районундагы Кош Төбө айыл аймагы, Ормонхан айыл аймагы, Кара Буура районундагы Чимгент айылы, Чолпонбай айылы, Нокат районундагы Борбаш айылы, Кайрагач айылы деп аталат. Макул 51, каршы жок, баары 51, катталды 75. Аталган мыйзам долбоору экинчи окуудан кабыл алынды. Райондук кеңештерди түзүү жана депутаттарын шайлоо мөөнөтүн 2025-жылга чейин узартуу сунушу да каралды. Аталган мыйзам үстүбүздөгү жылдын 1-январында күчүнө кирген. Учурда айыл аймактарды иреттештирүү каралып жатканы кабарланды. Мындан улам пилоттук долбоордун алкагында административдик аймактык реформанын негизинде Түп районундагы 13 айыл өкмөтү 5-өнө биригет. Бирок мындай демилгени көпчүлүк депутаттар колдогон жок. Ар тараптуу кайчылаш пикирлерден улам долбоорду кайра кароо чечими кабыл алынды. Аталган мыйзамдын 7-беренесинде жоболордун күчүнө кирүү мөөнөтүн административдик аймактык реформа боюнча пилоттук долбоорлор аяктаганга чейин узарта түрүн зарылчылыгы келип чыкты. Жергиликтүү өзүн өзү башкаруу мыйзамы бардык процедуралар камтылып кабыл алынып атса, келип атса, анда биринчи окуудан колдоп берип, калгандарын экинчи, үчүнчү окуудан өзгөртсөк болот деген ойдомун. Рахмат. Ошондой эле жыйында Кыргызстанга көчүп келген этникалык кыргыздарга мамлекеттик кепилдиктер жөнүндө жана аларга колдоо көрсөтүү жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү маселеси каралды. Эл өкүлдөрү бул боюнча бир топ тоскоолдуктар бар экенин көтөрүп, сунуштар да айтылды. Жыйынтыгында мыйзам долбоору биринчи окууда жактырылып кабыл алынды. Нурзада Сыдыкова, Калыс Бактыбеков, Регион, Бишкек.